Салам достор, менин атым Талгат. Мен жер тоңой колдонмасынын автору, Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, физика математика мугалими. Азыркы учурда Өзгөн районуна караштуу Абдулла Таңгатаров атындагы орто мектепте физика математика мугалими болуп эмгектенем. Менин экинчи кесибим программист. Бир топ жылдан бери тиркемелерди, мобилдик тиркемелерди, оюндарды жасап эмгектенип келем. Алдыңарда мен чыгарган кыргызча оюндар жана тиркемелерди көрсөңөр болот. 2 жыл мурун биз мугалимдер чогулуп ушул тиркемени жасап чыгууну чечтик. Мен өзүм программист болгондуктан бул тиркемени жасап чыгууга өзүм бел байладым. Биздин максатыбыз окуучуларга арзан жана сапаттуу билим берүү. Окуучулар жалпы республикалык тестирлөөгө өз алдынча даярдана алышына шарт түзүп берүү болчу. Биз максатыбызга жеттик десем жаңылышпайм. Тиркемеде негизинен ушул ЖРТга байланыштуу болгон бардык маалымат камтылган. Дээрлик 90% маалымат камтылган. Колдонмонун артыкчылыктары көп. Эң негизги артыкчылыгы бул силер каалаган жерде, каалаган убакытта даярдансаңар болот. Экинчиси, кымбат курстарга убакыт, акчанын коротуштун кереги жок. Жана үчүнчүсү, бул жерде сынамак тесттер жана интенсив курс өтө ыңгайлуу форматта берилген. Мисалы, интернеттен, телеграмдан тесттерди PDF форматында иштеген өтө ыңгайсыз да. Аны PDF-ти ачып алып, ал жерде туура жооптору да берилбей калышы мүмкүн. Бул жерде бардыгы бир смартфонго ыңгайлуу тест форматында түзүлүп берилген. Биз башында катталышыбыз керек болот. Катталганыбызда гана тиркемедеги бардык функциялар ачылат. Эң алгач киргенде интенсив курс деген чыгат. Бул жерде 50 күндүк курс бар. Күн сайын бир бөлүмдөн өтүп барсаңар, аягында ЖРТга толугу менен даяр болуп каласыңар деп мен кепилдик бере алам. Биз анда эмесе бир күндү көрөлү, мисалы үчүн 5-күндү көрөлү. Ар бир бөлүмдө аналогия, грамматика, сүйлөм толуктоо, окут түшүнүү боюнча келет. Баштоо дегенде бассак, бизге эң алгач аналогия боюнча суроолор келет. Биз окшош жүктү табышыбыз керек. Ар бир суроодон кийин, жооп бергенден кийин комментарий берет. Эмне үчүн бул вариант туура, Жана эгерде биз мисалы үчүн билбей калсак, бул жактан жардам алсак дагы болот. Предметтин негизги түздөн-түз аткарган кызматын аныктагыла. Предмет жана анын негизги функциясы китеп окуу үчүн, бычак кесүү үчүн. Бул жакта статистика бөлүмү чыгат. То есть силер ар бир бөлүмдө канча суроого туура жооп бердиңер, канчасына туура эмес жооп бердиңер, силердин алсыз жагыңар кайсыл жагы көрсөтүп берет да. Машыгуу бөлүмүндө математикага кирип көрсөк, ЖРТга керек болгон бардык математикалык бөлүмдөр камтылган. Жасалма интеллекттин жардамы менен түзүлгөн. Бул жакта мисалдар түгөнбөйт, кайра түзүп алсаңар болот. Жана лампочканын сүрөтүн бассак, жакта ошол мисалдын иштелиши көрсөтүлгөн. Ар бир бөлүм ушундай. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. ЖРТдагы келе турган кыргыз тил боюнча темалар камтылган. Ар бир тема өзүнүн аркасынан практикасы менен кошо келет. То есть теорияны окуйбуз, андан кийин дароо практикасын иштейбиз. Аналогия боюнча дагы кыскача маалымат камтылган бул жерде. Аналогиянын байланыштарын, кандай байланыштары бар, биз ушул бөлүмдөн карап үйрөнсөк болот. Аналогия машыкмада болсо, бизде аналогияны нөлдөн баштап үйрөтөт. Тренажер десек туура болот. Мисалы, эң жеңилинен баштайбыз. Анан бара-бара татаалдашат. Окуу жана түшүнүү боюнча дагы бул жакта тексттер камтылган. Жөнөкөйдөн татаалга карай. Илимий тексттер, ОРТда жалаң илимий тексттер келет эмеспи? Мисалы, муз үстүндө тайгалануу дегенге кирип көрөлү. Карасаңар, достор, бир эле сүйлөмдү окуп туруп эле ушунун маанисине жооп беребиз да бул жакта.
Бул жакта кошумча темалар камтылган, фразеологизмдер. Мен ар бирине токтолбой эле коеюн. Фразеологизмдерде 1000ден ашуун фразеологизм бар. Сөздөрдү туура жазууда дагы 200ден ашуун сөздөрдүн туура жазылышын биз тест форматында мынтип үйрөнсөк болот. Жана түшүндүрмө сөздүк, жерде да көп келет, аналогияларда аябай көп түшүндүрмө сөздөр келет. Андан кийинки бөлүм тесттер бөлүмү. Бул жакта кадимкидей сынамык тесттер бар. Биз аткарууну бассак, бул бөлүмдө мына ушундай сынамык тесттер бар. Ар бир суроону окуп чыккандан кийин биз мынтип белгилейбиз бул жактан. Белгилеп туруп текшерүү дегенде бассак, кайсы суроо ката, кайсы туура баарын көрсөтүп берет. Канча суроого туура жооп бергениңерди дагы. Бул жакта лидерлер бар. Кайсы окуучу канча упай алды, канча суроого туура жооп берди. Батыл бөлүмү, бул бөлүмдөргө мен кеңири токтолбой эле коеюн. Бул жакта эки окуучу чогуу жарышып ойносо болот. Оюндар бөлүмүндө математикалык оюндар бар. Кээде теорияны окуп зеригип кеткенде ушул жакка келип оюндарды ойносоңор болот. Биз бир оюнду ойноп көрөлү. Мисалы үчүн Шульте таблицасын. Бул жерде биз 1ден 25ке чейинки сандарды катары менен табышыбыз керек. Тездикке багытталган. Пифагор таблицасы боюнча мисалы бул память эс тутумду жакшыртуу үчүн достор, негизинен ушул. Баарыңарга ийгилик каалайм. Алдыда келе жаткан жыйыртыгыда жакшы баал алып, өзүңөр каалаган кесиптин ээси болушуңарга тилектешмин. Саламатта калыңыздар.